жыныстык жетилүү учурунда 20 жашка чейин өзүн көзөмөлдөсү кыйын болот. Аны бизде каны суюк мезгили сүйлөп да калат. Апа мындай болду десе, көп сүйлөчү, сүйлөбөй турчу, ары турчу. Биз өзүбүз WhatsApp'тан чыкпай, телефондон чыкпай, анан сериалды коюп алгандарыбыз бар, же тамак тиричилик менен кайын журттагы. Себеби ар бир баланын ичинде потенциал жатат. Бала казылбаган кен, ачылбаган кенч дейт да. Ошондо ачыш үчүн ал өзүнүн оюн айтыш керек да. Эми жабыр тарткан, зордук зомбулук көргөн бала болбосун. Эми ошонун белгилери кандай болот деп атасыздар, баягы биздин жүрөгүбүздө эзип атасыз. Андай баланын жан дүйнөсү ушунчалык жабыркап, мисалы мен ошондой кабарларды угуп албаймын, мен көрө албаймын. Бул адамгерчиликке сыйбас нерсе. Балдардын 3 жашына чейин телефон бергенге болбойт. Такыр болбойт. Ким баласына күйсө, эч кандай шылтоо жок. Мен тамак кылат элем, башка жок. Ошого өспүрүм куракта балага телефон алып берүүбүз абзел болуп калат. Assalamu alaikum Разия эже, биздин куттуу студиябызга кайрадан кош келипсиз. Кош болуңуздар. Рахмат. Бүгүн урматтуу көрүүчүлөр, жакшы бир темада, пайдалуу бир темада маек кылабыз деп чечтик. Бул азыркы коомдо көйгөйлүү болуп жаткан зордук зомбулукка кабылган балдар. Аларды кантип байкайбыз? Жана ошол зөөкүрлөр, ошондой бир зордук зомбулукту кылган зөөкүрлөр, булар кантип тарбияланат? Алар эмнеден уламантип келип чыгат? Ушул темаларда сүйлөшөбүз. Разия эже, алгачкы эле сурообуз. Балдарга карата зордук зомбулук дегенде эмнени түшүнөбүз? Жана ал кандай түрлөрү бар? Студияңыздарга чакырганыңыздарга рахмат. Негизи балдар темасы чындап актуалдуу болуп атат. Себеби дүйнөнүн жайнаган гүлдөрү балдар деп атайбыз. Анан балдардын коопсуздугу, алардын жакшы балалыгы ошол эле учурда жетик инсан болуп чоңоюшу. Бир коомго бир адамды аң сезимдүү, акыл эстүү кылып чыгаруу бул чоң эмгекти талап кылгандыктан, жана дили да таптаза, ден соолугу баардык психикалык жактан да таптаза кылып чоңойтуу бул чоң эмгек экенин ар бир ата эне көрүп атат. Анан азыркы коомдо өтө орчундуу, жүрөк ооруткан зордук зомбулуктун түрлөрү, атайын балдарга арналганы биздин дагы аябай жаныбызды ачытат. Эми балдарга карата зордук зомбулук кандай түрлөрү бар? Үйдөбү же көчөдөбү же кээ бирки ата энелер ал бизге тиешеси жок, биз бир жакшынакай, эми ал жанагы бир аз кыйналып жашаган үй бүлөлөрдө болушу мүмкүн, зарыгып жашаган дегендер дагы бар. Бирок бир коомдо болгондон кийин бир казанда сымал биздин балдарыбызга кандайдыр бир сырттан зөөкүрлөрдөн же өзүнүн эле кошунасынан же тууганынан эле зордук зомбулук көрсөтүлүп атканы аябай көп бизге келген каттардан маалымда. Бул жерде эмне үчүн бала ошол зордук зомбулукка кабылып калат? Жана эмне үчүн ата эне муну билиши керек? Ар бир ата эне эмне үчүн билиши керек? Себеби коомдо жашагандан кийин коомдо ар кандай адамдар бар. Жакшы да адамдар көп, бирок начар да адамдар бар. Анан азыр массалык маалыматтарда, мисалы эми жаш эле балдардын эч аяосуз эле адамдар бычактап койгону же жаш кыздарга, балдарга зордук зомбулук көрсөтүп атканы биздин балдар дагы этият кылышыбыз керек. Биздин мойнубуздагы аманат балдардын таптаза табиятын, тагдырын талкалабастан коргоп калууну ар бир ата эне өзүнүн көңүлүндө дайым түйүп коюшу керек да. Биз жеке менчик мектепке беребиз, анан бизде баары жайында, үй жай бар деп бул материалдык жактан камсыз болуусу кепилдик эмес. Коомдо болгон соң адам баласында ар кандай учурлар болот. Ошондон биз бизге караштуу болгон биздин жоопкерчилигибиздеги балдарыбызды, кыздарыбызды дайыма көзөмөлдөп, карап, каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт, ким менен жүрөт, убактысы кандай өтүп атат. Ошону ар бир эле ата эне караса, ар бир бала корголууда болот. Негизи балага болгон зордук зомбулук физикалык жана психологиялык деп бөлүнөт. Мында физикалык эми уруп, келтектеп же бакчада болсо деле аймап койгон же уруп койгон, бир жери көгөрүп кеткен, кечеки кар колдогу эле
эркек баланы кыз баланы уруп аткандары мисалы ушундай денесине жаракат келтирип же кандайдыр бир зордук зомбулук көрсөткөн түрү болуп саналат. Психологиялык деген бул адамдын жан дүйнөсүнө, анын ар намысына, анын абийирине, анын адамдык сапаттарына шек келдирген же басмырлоо, же сындоо, же кемсинтүү, же кагып силкүү, же болбосо урушуп, ата энесин деле урушуп акырып сүйлөгөнү балага бул психологиялык зордук зомбулук деп аталат. Коркутуп, үркүтүп, мисалы биздин ата энелерде көбүнө эле байкайбыз. Сен жакшы бала болбосоң чыгарып салам. Бала кылбай коем. Детдомго тапшырып салам. Сен колуңан эч нерсе келбейт. Мен каалаганымды жасаймын. Ошого айтканымды жаса деген сөздөр кадимки эле норма сымал көрүнүшү мүмкүн. Бирок ал баланын жан дүйнөсү үчүн өтө оор, өтө мындай жаракат кетире турган, аны коркунучка кептей турган сөздөр болуп саналат. Анын артынан ата эне эмнеге эришет? Ата эне баланын угушуна, баланын унчукпай багынып беришине, жана азыр бизде удобность деп коет, удобный ребенок. Бала ыңгайлуу болуп, отур десе отур, тур десе тур, анан биз каалаганыбыздай көзөмөлдөй турган абалда болушун камсыздап берет. Бирок бул кул мүнөз, жер көз, өзүнүн оюн айта албаган, эч бир чечим кабыл ала албаган, кийин эч кандай ою жок, демилгеси жок, эми башкача айтканда духу жок инсандарды чоңойтууга бел байлаган болобуз да. Ушул эле учурда бизде тарбия маселесинде дагы тарбияны ата энелер ар кандай түшүнөт. Биринчиден тарбия берип жатам, мен баламды чоңойтуп жатам дегенде балага болгон камкордук жана аны багып чоңойтуу, тамактандырууну түшүнгөндөр да бар. Бул уход, забота деп коет. Муну мисалы бала баккан нянкалар деле кылат. Баланы карап, тамагын берип, кийими кир болсо чечип, сыртка алып чыгып алып кирип, бул чынында эле тамак аш менен анын жүрүм турумуна байкагыч эле адам болуп калат. Баланын жан дүйнөсүн, анын сезимин тарбиялоо, ошол сезим кылдарын түшүнүп, ага карата жакшы инсандын үйрөнүүнүн себеби бул башка. Ушул тарбия. Балам багып атам, курсагы ток, үй бар, мына кийим кечеси бар, да эмне керек деген ата энелер баланын руханий дүйнөсү, анын ички дүйнөсү, жан дүйнөсү, ал кандай адам болуп баратат, эмне деп ойлоп атат, анын ой жүгүртүүсү, анын ниеттери, адамга болгон, башка адамдарга, ата энесине болгон көз карашы кандай калыптанып келатат, ушул нерсени көз жаздымда калтырып коюшат. Ушул жерде мисалы баланын жүрүм турумуна карата мен жазалаймын да, мен ошого урушамын да, анан мен ошого урамын да, эми силер муну зордук зомбулук дешиңер мүмкүн, бирок анан мен баламды кандай тарбиялайын деген ата энелер баланын жүрүм турумун көзөмөлгө алып аны тарбиялаганда, аны коркутуп, үркүтүп же басынтып коюу менен гана чектелишет. Баланын жүрүм турумунун түпкү маңызы, себеби бул анын психологиялык абалы сезимдерине байланыштуу. Адам аң сезимдүү, эми индивид деп атасак болот да, макулук дейбиз. Жаныбарларда башка жакта эмоция бар, башка бар, бирок сезим жок. Мисалы, көп ата энелер айтат, мен баламды эч нерседен кем кылбай чоңойттум. Эми кээде уруштум, бирок эч нерседен кем болбой баарын алып чоңойттум, бирок апам деп мага тартылбайт. Мени урсам сурап койбойт. Ушунда ата энеге болгон тартылуу, күйүү, сезими жок деп. Эми ошол сезим убагында тарбияланганбы? Ал жөнүндө таалим сабак болгонбу? Күнүмдүк турмушта ал практикаланганбы? Жок, ал жөнүндө бизде мисалы чоң эле баланы жакшы тарбиялайлы, жакшы чоңойтолу, өстүрөлү, билимдүү кылалы деген эле бар. Аны күнүмдүк турмушта практикалык кандай методдор менен, кандай методикалар, кандай техникалар менен жана кандай сөздөр менен айтышыбыз керек деген ата энелерде билим жоктугунан, бул педагогикалык жана психологиялык сабаттуулугу жетишпегендиктен ушул зордук зомбулукка өтүп кетип атабыз. Бул адамдын жан дүйнөсү, ар бир бала, ар бир адам жан дүйнөсү менен чындап апасын эстеп, эртең менен телефон чалса, атасын эстеп, ушул нанды жакшы көрөт деп алып келген бул ички аң сезиминен өзүнүн каалоосу эркинен чыгыш керек да. Биз бирөөнү зордоп жакшы көрдүрө албайбыз. Адамдын сезимин зордоп чыгара албайбыз. Бирок эмне үчүн мен балам мени жакшы көрбөйт, мени кийин карабайт, айтсам айтканды кылбайт, макул ата, макул апа деп мени урматтабайт дейт. Урматтоо адам баласына
сезим катары бул тарбиялык мааниден сонун анын алган баалуулуктарынан келип чыгат. Биз ошондо Капыр агай Мадамин тоже айтат, ал балага 8 жактан тарбия, мисалы баланын дене тарбиясы, акыл тарбиясы, анын ошол эле учурда көрүнгөсү үчүн баардык жактан биз таалим тарбиясын берип турушубуз керек. Ал үчүн күнүгө кечиндеси балага эмне кылыш керек экенин айтышыбыз керек. Айтып деп жай отуруп айтпасак, кийин сөзсүз бир көйгөй чыкканда, конфликт чыкканда анан психологко же мугалимдерге же бирөөгө чыгат, мен балам ушундай болуп атат деп. Же зордук зомбулук менен аны басып коюуну каалайт. Негизи бул өрт сымал да. Конфликт чыкканда биз өрт чыккандан кийин чуркап эмне болду, анан ушундай өрт болуптур деп калабыз го. Өрт чыкпаш үчүн эмне кылышыбыз керек, кандай эрежелерди сакташыбыз керек. После пожара дегенге окшоп анан бир иш болуп, анан Айсулуу деген кызды ушундай болуптур, анан караколдо мындай болуптур деп дүрбөлөң болуп бир апта талкуулайбыз, андан кийин дагы жок. Ошол нерсе болбошу үчүн биз күнүгө балага атайын жакшы таалим сабак өтүшүбүз керек. Үйдө эне медресе деп коет. Энеден баардык таалим тарбиянын 80% бала алат. Ал таалим тарбиянын 80%-ынын көзү менен алганы дагы 80%. Ошого балага биз айта беребиз, дей беребиз, уктура беребиз, нотация окуйбуз, урушабыз, бакырабыз, эмне үчүн өтпөйт? Анан акыры жаның кейтип урубандан кийин өзү да ошону талап кылды, айтсаң укпайт деп биз балага төңкөп коебуз го. Ошондо зордук зомбулукка барылып атат да. Антпесең жетпейт дейт да. Бирок негизи биз балага ага чейин түшүндүрдүкпү, кандай жүрүм турум болуш керек, эмнеге муну аткарыш керек. Баланын биринчи кабыл алган информация, маалыматы ата-энеден болот. Мисалы, эмне үчүн жаралдык, эмне үчүн жашап жүрөбүз, кандай жашашыбыз керек, адам өзү кантип өмүр сүрүшү керек дегенди айткан ата-эне бар. Айтпай эле тириликтин артынан күйүгүп жүргөндөрүбүз бар да. Бала өзүнөн өзү эле бир туугандарына күйүмдүү болуп калса, өзүнөн өзү эле бала тарбиялуу болуп калса, өзүнөн өзү эле апам атам деп калса деп. Эми кээ бирки боорукер, нар жагынан боорукер, күйүмдүү, гумандуу балдар болот. Бирок нар жагынан анча эле ата-энеге сезимге берилбеген, иштин үстүнөн жүрө берген балдар да болот. Кыздар дагы ушундай. Ошол табиятын талдап, муну биз психология илимдери менен же болбосо психологиянын дагы курактык психология. Бул жерде возрастная психология, психология развития деп берилет. Баланын өсүп өнүгүү психологиясын эске алып, канча жашта балага ата-энесин урматтоону үйрөтүшүбүз керек, канча жашта баланы эмгекчилдикке үйрөтүшүбүз керек, канча жашта баланын өтө кризистик, жаман жакка бурулуп кете турган убактары болот. Ушуларды ар бир ата-эне билсе оңой болот да. Бул психология илими ошондо бизге инструмент катары, бизге жардам берген багыт катары бизди зордук зомбулуктан сактайт. Бизде эми азыр биз канча ата-энелер менен иштешип атабыз. Зордук зомбулук дегенде биз зордук зомбулукту норма көргөндөрүбүз да бар. Мисалы, үйдөгү кадимки. Кечиресиз, ушул боюнча эжеке жанагы суроо берейин дегем да, негизи. Мынау биринчи орууну айыктырардан мурда анын бир немесин аныктап ал дейт да, себебин аныктап ал дейт. Ошондуктан көпчүлүк эле ата-энелер ойлойт, зордук зомбулук десе эле жана сиз айткандай бизде жок, ал башка жакта болсо керек, бирөөлөрдө болсо керек деп ойлойт да. Анан негизи эле ошол зордук зомбулукка кабылган балдардын белгилери кандай болот эжеке? Ушулар боюнча кеңирээк токтолсоңуз. Зордук зомбулук дегенде ошондо биз физикалык жана психологиялык басым дедик. Ошол эле учурда зордук зомбулук, үй бүлөлүк зордук зомбулук бар, анан сырттан келген. Тышкы зордук зомбулук бар. Бизде тилекке каршы үй бүлөлүк зордук зомбулук көбүрөөк. Бул анан зордук зомбулук деп атаганда ал биздин жашообуздун нормасы дагы болуп калат. Мисалы, баласына катуу сүйлөө, бакырып сүйлөө, кыйкырып сүйлөө, баласын келекелеп, сындап, кагып силкип сүйлөгөн бул биздин күчтүүлүгүбүздү же болбосо авторитардык, биз кыргыздар ушундай эле болуп келгенбиз. Бизде эле катуу айтып эле келтек жеп эле чоңойгонбуз, ыр жакшына жүрөбүз деген
позицияны айтып атамын да. А үйдө адам баласынын жакшынакай бири бири менен адамча, адамгерчилик менен мамиле кылуусу ушул туура гармониядагы карым катнаш болуп саналат. Андан сырткары тонну көтөрүп сүйлөө, тембр менен, жогорку тембр, балага ачуу менен сүйлөө, кыйкыруу, заар менен сүйлөө, аны келекелеп мыскылдоо менен сүйлөө, ушулардын баардыгы балага жаман таасир этет. Бул дагы зордук зомбулук. Бул көбүн эсе баягы үй бүлөнүн ички ишине кийлигишпейбиз, эми өзүнүн баласы да деген менен чынына келгенде бул баланын сезимдерин кысып, кээ бирки бала коркунчаак, тартынчаак, уялчаак, өзүнүн оюн айта албаган, биротоло жабылып калган инсан болушу мүмкүн. Же болбосо ага каршылык көрсөтүп атып, ичинен күчтүү балдар бар да. Кийин мыкты болуп, полковник боло турган балдар бар да. Ошолор каршылык көрсөтүп атып, кандай безери болуп калган билбей калат. Айта берсең бети катыйт, ура берсең эти катыйт дейт. Биз Кыргызда өтө сонун ойчул адамдарыбыз философиялык деңгээлде эки сөз менен жеткирип койгон. Ошого балага адамгерчиликтүү, сонун сезимдерине тарбия берген сөз болуш керек. Анан баланын кантип бойго жетерин ар бир ата эне билип, окуп үйрөнүп, ошого жараша жакшынакай жай, анан жагымдуу маанайда, позитив, оптимисттик маанайда сүйлөшүбүз керек. Үйдө үй бүлөлүк атмосфера, эмоционалдык абал жагымдуу болуш керек. Бала мисалы, биз балдарды кадимки эле көчөт сымал эле же үйдө гүлдөр сымал айтсак, алар качан өсүп гүлдөйт. Качан күндүн нуру тийгенде, жылуулук болгондо, нымдуулук болгондо, ага камкордук болгондо, туурабы? Же жөн эле гүлдү бир шагыраган эле шагылга таштап койсок же суусу жок эле куураган чөлгө таштап койсок, ал гүлдөйбү? Гүлдөбөйт да. Ошондой эле баланын дагы жан дүйнөсү, булар жандуу балакайлар биздин жакшы сөзүбүзгө муктаж болот. Ошого биз үй бүлөлүк зордук зомбулукту ар бирибиз өзүбүз текшерүүдөн өтүп коюшубуз керек. Ар бир ата эне жок менде бир жакшынакай деп сиз айткандай башка бирөөлөрдө болушу мүмкүн, же сырттан зордук зомбулук келсе мен андан коргоп коем, бизге анын тиешеси жок дегенибиз туура эмес. Ар бир ата эне мен чынында баламды жакшынакай тарбиялайын, адамгерчиликтүү мындай асыл сапаттагы улуу инсандарды тарбиялайын, аны коомго кошоюн десе, текшерүүдөн, психологиялык тесттерден өтүп койсо болот. Атайын ата эне менен баланын ортосундагы гармонияда байланыш барбы? Ошону текшере турган опросник деп коет, тест бар. Психологдордо бар. Ошондон өтсө, кайсы жериңиз сиздин алсыз болуп атат, кайсы жериңизди сиз оңдошуңуз керек, чыгарып беребиз. Чыгарып анан, ооба, мен ушундай мамиле кылам, ооба, бул туура эмес экен да деп, көп аң сезимдүү осознанный деп коет, ушундай ата энелер азыр билип жетип атышат. Анан сырткы зордук зомбулук болгондо бул качан болот жана балдарда кандай белгилерди берет? Сырттан душман алыстан келбейт, ууру алыстан келбейт. Бул балаңыздын чөйрөсү. Ошол эле мектеп, короо, үй бүлө, тууган уру, коло коңшу. Алыстан бирөө келип сиздин кызыңызга көбүнчө тийишпейт. Ал ошол жерде эле байырлап жүргөн болот. Биз да тилекке каршы кыз балдарга, уул балдарга ар кандай зордук зомбулук, айрыкча анын ичинде сексуалдык зордук зомбулуктар жакын кошуналардан, жакын тууган уруктардан болуп калып атат. Муну айта албайт. Өмүрү бою дагы айтпай, өмүр бою жүрөгү жанчылып жүргөн учуру болуп калат. Ошого биз балдарыбыз кандай чөйрөдө, кандай адамдар менен курчалып турат, ошону дайыма көзөмөлдөп бир текшерип коюшубуз керек. Мен кызым кайда жүрөт? Кайсы курстарга барат? Достору кандай? Кошуналарыбыз кандай? Убактысы кандай өтөт? Бүгүн эмне менен алек болду? Кимдер менен жүрдү дегенде, эми аталар албетте сыртта жумуш менен жүрөт. Энелер ар бир эне баласына күйсө, ошону карап, ошону текшерип, билип турушубуз зарыл. Аябай биздеги оор жоготуу, ушул зордук зомбулуктан кийин балдар өзүнө кол салып, анан ушундай учурлар болуп кетет го. Оор жоготуулардан кийин эмне болгон эле десе, эч нерсе. Бир жакшынакай эле жүргөн делинет да. Бир жакшынакай эле жүргөн жерде андай болбойт да. Кийин анан тергөөдө чыгат. Бул менен коркуп жүргөн, андан үркүп жүргөн, ага акча төлөп жүргөн, анан акыры бир эки жолу ата энесине айтса, укпаган болуп чыгат. Ата энеси анан кандай ушул нерсени мен
байкабай калдым, кандай билбей калдым. Демек биз сырткы зордук зомбулуктун алдын алыш үчүн дайыма ар бир ата эне, анын ичинде көбүнчө энелер, кызы каерде жүрөт, баласы каерде жүрөт, күнүгө абалын текшерип туруш керек. Бир күн балаңыз коркунчак болуп калды, бир күн түрү өзгөрүп калды, эне байкайт. Эгер ошол күнү сиз убактыңыз бөлүнбөй анын абалын байкабай калсаңыз, ал сизге айтпай калса, кийинки жолу дагы тийишип көргөн адам дагы тийишип көрүшү мүмкүн да. Ошол нерсени ата эне чоо жайын билиш керек. Бул деген сөз баласына болушу эле барып, мен балам эмне кылып атасыңар деп эле мектепке бара калыш же коло коңшу тууган урка эмес. Чоң адам катары эмне болду, ал жерде эмне болуп атат. Себеби ага тийишкен башка бала деле бала да. Чужих детей не бывает. Же болбосо чоң адам болсо эмне болуп атат деп билишибиз керек. Азыркы учурда бул зордук зомбулукка кабылган балдардын көбөйүшү дагы бир фактор болуп калды. Мына цифровизация, телефон, гаджеттерден порно, уят сайттар кеңири таралып калды. Ошону көргөн өспүрүм балдар өзүн кармай албай түнү менен ошону көрүп чыгып, эртеси күнү ошол тууганын эле кызына, өзүнүн ошо инелерине жасаган учур болуп атат да. Ушул нерсе өтө көбөйүп кетти. Себеби ал деле бала, ал деле эми жыныстык жактан өсүп келе жаткан, анын аң сезими, адам баласынын аң сезими 20 жашка чейин бизде потенциалдык интеллект деген бар. Бул эми улуу сөздө уят жок. Айрыкча эркек балдардын жетилип жаткан учуру, жетилип жаткан гормон, жыныстык бездери өсүп өрчүгөндө алардын мына префронтальная кора мозга деп коет, алдыңкы ме, аң сезим жок, бул болбойт го деген моралдык принциптер иштебей, анын сезими күчөп кетет. Анан кароосуз калган балдар, түнү менен телефон көргөн балдар, ата энеси байкабай балага телефон алып берип коет, компьютер алып берип коет, ошо менен порно сайттардан отуруп, эртеси күнү ошону бир жерде жасаш керек болуп атат. Бизге өтө өкүнүчтүү кайрылуулар келип атат. Ошо иним эле, ушул кайным эле баягы миграцияда жүргөндө эми балдарын таштап коюп атышат да. Кайнем карап атат, кайнежемдин баласы ушундай иш жасаптыр. Эмне дейсиз, бул айбанчылык. Айбанда да андай кылынбайт. Ошого бул жерде жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн жыныстык жетилүү учурунда 20 жашка чейин өзүн көзөмөлдөсү кыйын болот. Аны бизде каны суюк мезгили, керек болсо чоң элерибиз айтчу, кыпкызыл жинди мезгили, карап койгула, нону дайым карап тургула, чоң адам көз болгула деп айтылганда, ошол учурда көз болунбай, ал дагы эмнени карап жүрөт, билбеген ата эненин балдары өзүнүн кичине балдарга ушундай кодулоого, ыдык көрсөтүүгө дуушар болуп атышат. Бул ал дагы бала, жабыр таткандагы бала. А эми чоң адамдардын, педофилдер деп коебуз, мындай мүнөздөгү зордук зомбулуктары бул закон тарабынан каралышы керек. Ал биздин президентибиз тарабынан деле каралып атат. Бирок ушул адамдар сиз айтканда кайдан чыкты? Ал асмандан чоң адам бойдон түшкөн жок да. Аны да бир эне төрөдү. Ал дагы бир тарбия алды. Ошол тарбия кандай берилип калды? Ошол жерде педагогическая запушенность деп коет. Баланы тарбиялоодо бир кемчилик кетип калат. Кайсы бир куракта кетип калды. Ошол каралбай калды. Ал жаман адат болуп, өрчүп өнүгүп, бала ошол нерсени коомдо ишке ашыра баштады. Ошол биринчи белгилери. Биринчи баладагы өзгөрүүлөрдү ата эне байкаш керек. Айрыкча эне байкайт. Башкача болуп калган, сөгүнүп калган, жүрүм турум начар. Ойга кандай болуп атат балам? Эмне деп атасың? Деп жүрүм туруму нормалдуу эмес экенин ошол жерде оңдоп койсо, анда бала андан ары жаңылбайт, адашпайт, же болбосо жаман чөйрөдө болуп атканын көрсө, жакшы чөйрөгө кошушу керек болуп калат. Бул жерде эненин, ата эненин, эми аталар дагы энеге бир аз каралаш керек болот. Жардам бериш керек болот. Айрыкча эркек балдар тууралуу сөз кеткенде, атанын сөзү өктөн болот, үнү аябай таасирдүү болот. Ошону ата эне балада кандай өзгөрүү болгонун башатында билсе, алдын алса болот да. Эми жабыр тарткан, зордук зомбулук көргөн бала болбосун. Эми ошонун белгилери кандай болот деп атасыз да, баягы биздин жүрөгүбүздө эзип атасыз, андай баланын жан дүйнөсү ушунчалык жабыркап, мисалы мен ошондой кабарларды угуп албаймын, мен көрө албаймын. Бул адамгерчиликке сыйбас нерсе. Эми ошондой ыплас нерселерди жасагандар, ага чейинки биз профилактиканы айталы. Алдын алууда
жана эле айтканда ар бир эне баласы кайда жүрөт, ким менен жүрөт байкашыбыз керек. Мисалы мен 5 балам болсо, мен кызым каякта жүрөт, достору ким, күнүгө көзөмөл болуу өтө көп жаман нерселердин алдын алат. Балам кандай сүйлөп атат, сөгүнүп сүйлөп калышы мүмкүн. Бала деген көпчүлүк учурда билбей калат. Эмне жакшы, эмне жаман экен. Кээде балага азгырыктуу болот, барып кээ бирки балдар жыргап эле компьютердик клубтарда ойноп жүргөнү, же бир жака барып жүргөнү, же азыркы учурдагы компьютердик клубтардагы оюндар бир азгырык болот да, ошондо дагы андай кылба балам, мындай кыл деп көзөмөлдөөчү ата-эне болушу керек. Бизде мектептердин көбүнчө мындай талабын ашырып, мугалимдерге жүк кошконубуз бир аз туура эмес болот. Себеби мектепте билим берилет. Тарбиялык мааниси бар, бирок биринчи орунда билим. Тарбия бул балага көбүнчө үйдө ата-эне аркылуу берилет экен. Мектепте 5-6 саат болсо, үйдө калган саат болот. Анан бакчада 2-3 жыл болушу мүмкүн, мектепте 12 жыл болушу мүмкүн. Башка убакта баары бала ата-энесине кайтат да. Ошого бул зордук зомбулукту үйдө байкаганыбыз оң. Эми кандай белгилери бар? Баланын маанайы өзгөрүп калганын байкайбыз. Ар бир ата-эне, айрыкча энелер баласын кандай экенин билет. Дузуктун да тили энеси билет. Маанайсыз, чүнчүп, же болбосо коркуу белгилери, же болбосо ыйлап келген ар бир бала ата-энесине айта алгандай болушу керек. Бул жерде дагы бир тоскоолдук бар. Баары билсе билсин, апам билбесин, апам өлтүрөт деген бизде апасынан коркуп барьер болбошу керек. Эмне болгондо дагы энесине, апасына келип айтып, апа ушундай болуп атат, мындай кылды го, мына тиги ушундай деди деп бала айта алгыдай, ишене алга тургандай ишенимдүү мамиле, доверительный отношение, энеси ачык болушу. Балам кандай болсоң да мага айтсаң, мен сенин бардык маселеңди караштырып берем дегендей позиция болушу керек. Ошондо балдар кээде сүйлөп да калат. Апа мындай болду десе, көп сүйлөчү, сүйлөбөй турчу, ары турчу. Биз өзүбүз WhatsApp'тан чыкпай, телефондон чыкпай, анан сериалды коюп алгандарыбыз бар, же тамак тиричилик менен, кайын журттагы кызмат менен көбүнчө ата-энелер же кичинекей балабыз менен жүрүп, баягы чоң балабызды барып турчу дегенибиз болбой калат. Биз эми эмне иш кылып атсак деле кулагыбыз бош да. Же кулагыбыз менен тамак кылабызбы? Негизичи ушул маселе аябай актуалдуу да. Биз дагы жана окуу борбор иштетебиз, окурмен деген. Ал жакта байкайбыз да, мына кыргыз тилдүү балдар келет, анан ошол эле убакта орус тилдүүлөр келет. Орус тилдүүлөр карасаң өзүнүн оюн эркин айта алат, көбүнчө да, пайызы эркин айта алат. Бир маселе болсо келип, мен укугум деген бар деп мындай талашат. Эркин айта алат. Кыргыз тилдүүлөрдө түнт анан байкайбыз өзүнүн оюн эркин айта албайт да. Анан мен ойлойм, бул нерсе ошол түпкүлүгүндө үй бүлөдөгү ата-эне менен болгон мамиле. Ата-энеси аны канчалык угуп жатат, ушул нерседен келип чыгат да. Анан ушул нерсеге кандай дейсиз? Мисалы биринчи жанагы оорууну аныкташ үчүн биринчи ата-эне менен баланын ортосунда мамиле болуш керек да. Ушул коомдо эмне үчүн орус тилдүүлөрдө мындай, кыргыз тилдүүлөрдө мындай көбүрөөк пайызга алганда? Ооба, туура айтасыз. Экөөнүндө тең жакшы жактары бар, анан жетишпеген жактары бар. Орус тилдүүлөр ачык айтканы, алар өзүнүн оюн ачык айтканга ата-энеси көбүнчө ачык аалам же болбосо билимдүүлүккө, өнүгүүгө ачык карагандар. Ошондуктан дагы алар көбүнчө өзүң оюңду айта бер, дагы эмне болсо болот деп мүмкүнчүлүк беришет. Бизде кыргыз тилдүүлөр дегенде бир аз өзүбүздүн маданиятыбыз жакшы, бирок көбүнесе эле балдарды авторитардык тарбиялоо стили деп коет. Мен айткандай кыл, отурсам отур, тур дегенде тур. Жанагы эле сиз айткандай ыңгайлуу бала. Орусча айтканда удобный ребенок кылып, бизге көп иш ашырбаса, көп сүйлөбөсө, көп суроо бербесе, кулак мээбизди жебесе, тынч эле бар деген жагыңа барып, кыл деген жагын кылып, приказдарды аткарып, ашык иш жаратпаса, бир эксперименттерди жасабаса, өз алдынча бир иш кылам деп бизди убара кылбаса, ушундай мүнөздүү болуп калат да. Бизге ыңгайлуулук керекпи? Же баланын өнүгүшү керекпи? Себеби ар бир баланын ичинде потенциал жатат. Бала казылбаган кен, ачылбаган кенч дейт да. Ошондо ачыш үчүн ал өзүнүн оюн айтыш керек да. Туура эмес болсо дагы, туура болсо дагы, корксо дагы, үрксө дагы, же жөн эле бир куру сөз болсо эле апа мындай деп өзүнүн оюн коркпой айтканга ата-энелер түшүнүгү жетиш керек.
айтып атпаймынбы, кулагыбыз менен иш кылбайбыз, кулагыбыз менен укканга дайыма даярбыз. Тамак кылып атсак башка айта бер деп эмне болуп атат, баланын жашоосунда эмне болуп атат, анын сезими эмне болуп атат. Сиз айткандай айта бер деп эле биз ачык болсок, бала ичиндегини айтып үйрөнөт. Бул нерсе 1,5 жаш 3 жашта өтө чоң деңгээлде калыптанып бүтүп калат. Кандайча десеңиз 1,5 жашка чейин бала 1 жаштан өтүп эле жалмалап бардык нерсени оозуна салып оозу менен дүйнө тааныйт. Анан 1 жаштан 3 жаш 4 жашка чейин предметтик таануу деген бар. Психологияда бул микрофон, бул мен, адам, апам, китеп, дептер, анан бала эмнени көрсө ошону талашып алмай сайын жаны тынбайт. Бул Кудайдын балдардын тез таанып, айлана чөйрөнү үйрөнүп, тилиң чыгып, өнүгүп ал деген ички жанып аткан оту. Ошол учурда жөн отур, кыймылдаба. Андан көрө азыр жаман болду. Телефону коруп коет, телевизорду коюп койду, өнүкпөгүн дагы мынаны көрүп тынч отур болуп атат да. Ошондо алар өзүнүн оюн айтмак түгүл, башка азгырыктар менен алек болуп атып эле баланын тили да чыкпай калып атат. Анын нормалдуу түрдө жашына жараша өнүгүүсү дагы болбой калып атат. Мээ качан өнүгөт? Мээнин бырыштары ишке түшкөндө. Мээнин бырыштары баланын мындай кичи моторика деп коет. Бармактардын учунда жана таманын астында катылган да. Ошол бала өзүнүн оюн эркин айтып, баланын закон ченемдүү 1 жаш курагындагы ишмердүүлүгү бар. Башкача айтканда, деятельность ребенка до 7 лет, до 3 лет ушундай баланын кайсы жашта эмне кыла алышын билиши керек. Мисалы 7 жашка чейин баланын кыла турган иштери бул оюн. Оюн аркылуу дүйнөнү тааныйт. 3-4 жашка чейин баланын кыла турган иши ошо оюн аркылуу дүйнөнү таануу. Ошол учурда бала аябай кыймылдуу болот. Канча шок болсо, канча кыймылдуу болсо, кызыкчан деп коет. Любопытство өтө баланын өнүгүүсүнө шарт түзөт. Ошол нерсени апаларыбыз түшүнүшүбүз керек да. Анан кой, тийбе, чачпа, кылба, баардык жектен көбүнчө биз таптаза болсун, тартиптүү болсун деп баланы чектеп коебуз. Кыргыз тилдүү үй бүлөлөрдө көбүнчө мына тартипти жакшы сактайлы, адептүү болсун деп көбүнчө ыңгайлуу бала кылып койгонубуз анык. Орус тилдүүлөрдө бир аз уяттуулукту, урматтоону үйрөнбөй калгандар да бар. Мен укугум деп эле милдетин билбей калгандар да бар. Биз эми балансты сакташыбыз керек болот. Ушул себептен балансты сактоо, балага эркиндикти дагы берип, бирок ошол сөз менен чекти билдирүү. Чекти дагы кое билсек, ошондо бир отодо эле баягы орус тилдүү болуп, оюна келгенди кыла бербей, кыргыз тилдүү болуп, түнт болуп, анча өзүн айта албай, кыйналбай, биз баланын туура өнүгүшүнө, гармонияда өзүн таанып жетилишине шарт түзө алсак болот. Рахмат. Разия эми жанагы ушул жанагыдай зөкүрлүктү жасап аткан адамдар бар да. Эми ушуларды кандай үй бүлөдө тарбияланып калды экен деп кээде видеолордон көрүп таң калабыз да. Эми өзүбүздүн коомубузда эле болуп жаткан маселелер, ошондой балдар эмне себептен андай болуп калат? Кандай тарбиядан улам андай болуп калат? Ата-энелер кандай каталарды кетирбеш керек? Ушул боюнча дагы кичине айтып берсеңиз кененирээк. Биз бул жерде бир сөздү сүйлөгөндө сөзүбүз объективдүү, илимий маалыматка таанышыбыз керек да. Азыр эми психологиянын деле тармагы көбөйүп кетти, аябай жайылып кетти, бирок баланын психологиясы, анын өсүп өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүгү дегенде ошондой зөкүр адамдар, маньяктар, педофилдер каяктан чыгат? Аларда мындай сезим жокпу? Адамгерчилик бир аябоо жокпу деген аябай күйүп кеткен жагдайыбыз бар да. Чынында тарбия дегенде адам баласынын ички дүйнөсү, сезимдик анын баалуулуктары, жан дүйнөсүнүн жакшы нормалдуу түрдө бааланып, урматталып чоңоюлушу айтылат. Мисалы биз баланын кичинекейиндеги балалык катачылыктары үчүн жазалай берсек, уруша берсек, кагып силке берсек, агрессивдүү мамиле кылып, баланы ушундай зөкүр, зордук зомбулукка жакын адам кылып чоңойтуп койсок болот да. Бул көбүн эсе бизде психологиялык типтер бар, жана адам баласынын өзгөрбөгөн табияты бар, жана биз тарбиялап өзгөртө ала турган жагы бар. Психологдор муну даана белгилеп айтышыбыз керек. Анан адам баласынын акцентуациясы деген бар да. Бул жерде инсандын акцентуациялык өзгөчөлүгү бул адам баласы табиятынан бир аз катуураак, башкарууга жөндөмдүү, же болбосо бир аз өзүн көрсөтүүгө артисттик өнөрү күчтүү, же ойчул,
бир темага сүңгүп кире турган ушундай адамдын түрлөрү бар. Ошол акцентуациялык типке, адамдын өзгөрбөй турган темпераменттик өзгөчөлүгүнө карап биз балага индивидуалдык подход түзүшүбүз керек. Ошол зөөкүрлөр, маньяктар, педофилдер баары эле баланын балалыгында түптөлүп калат. Ошол учурда алар кемсинтилген, кагып силкинген, алар жашоону жек көргөн, адамдарды жек көргөн сезимде чоңоюп калган балдар. Бул психологиялык терең изилдөөлөр, психологиялык кинофильмдер бар. Аны көргөндө анын балалыгында апасы, атасы тарабынан аябай кагып силкинип, аябай зордук, зомбулук, аябай терең психологиялык жаракаттар бар алар. Алар жашоого, башка адамдарга жакшы көз караш менен чоңойбой калган. Анан өч алат. Бул дүйнөдөн өч алат, анын психикалык бузулууларына чейин алып келет да. Ошого бул жерде биз баланын тарбиясы өтө маанилүү. Кандай гана адам баласынын табияты болбосун, кандай гана адам баласын өзгөрбөгөн акцентуациясы болбосун, тарбияланса жакшы адам чыгат. Анын күчтүү тарабы эске алынып, ошого жараша кесиби тандалса, өтө күчтүү адамдар чыгат. Эгер ошол туура тандалбай, ал өзүнүн жолун таппай калса, өтө күчтүү ушундай начар адамдар чыгып калат экен да. Ошого баланын тарбиясы бул өтө маанилүү бурулуш. Баланын тарбиясында бардык нерсе жатат. Чоң адамдын азыркы сиздин деле абалыңызда кандай кыйынчылык, өзүңүздүн маселеңиз болчу болсо, ошонун түбү тамыры балалыкка барып такалат. Кайсы бир баланын өсүп жетилүү стадиясында мүчүлүштүктөр кеткен. Кайсы бир жерде апаңыздын ушундай жагдайынан сөзөнө алам, ушундай болуп калышыңыз мүмкүн. Бул деген сөз ата-энелерибизде детская травма деп күнөөлөп жатып калуу эмес. Бул психоанализ. Аны анализдеп, казып чыгып, ошол нерсени айыктыруу, ошол нерсени башка балдарда же коомчулукта алдын алууга жардам берет да. Психологияда эки агым бар. Зигмунд Фрейдтин психоаналитикалык окуулары. Бул ушул биздин азыркы учурдагы детская травма дегенге бардык нерсе балалыкта жаракаттардан улам деп айтылат. Анан Адлердин гуманистик, оптимисттик окуулары. Бул деген сөз ар бир адам потенциалын ачса болот. Ар бир адам кайра өзүн тарбиялап чыкса болот. Ар бир адамдын жашоосундагы кыйынчылык аны кыйын кылып чыгарат. Ар бир адамдын потенциалы бар, ошону таап чыгыш керек деген принцип. Ошондо биз эки жактама карашыбыз керек. Көбүнчө биздин мына ислам принциптерине бул Адлердин окуулары жардам берет. Эми Зигмунд Фрейдтин окуулары боюнча талдап көрөбүз, эмнеден чыкты. Бизге азыр ушул жардам берет да. Мисалы 1,5 жашка чейин балада бул дүйнөгө ишенсе болобу, жакшынакай жан дүйнөсү тынч адам болсо болобу деп ошол туюм калыптанат. Ошол учурда баланы урушканга, урганга, коркутканга, үркүткөнгө, кагып силккенге болбойт. Катуу тон менен, тембр менен сүйлөгөнгө да болбойт. Бала коркуп кала турган болсо, өмүрү бою жан дүйнөсү үшүгөн абалда өтөт. Же болбосо күчтүү адамдар болсо, күчтүү адам баласы кичинекейинде дагы жеңилбейт да булар. Ошого тирешип атып, анан жек көрүүгө айланып, ошол жек көрүү кийин өч алуудан чыгып кетет да. Ушул сезим кандай өсүп өнүгүп атат, ошону талдап чыгыш керек болот. Эмнеси болгондо дагы биз жакшы бала чоңойтобуз, ар бир ата-эненин ниети, сонун инсандарды чоңойтобуз дегенде жакшы методикалар гана иштейт. Аны мен катуу кармап, кичине коркутуп, бакырып, кээде какус-кокус кылып коюп анан кийин жакшы адам кылам деп айта албайбыз. Эң негизги асыл сапаттагы инсандар эң жакшы мамилелер менен гана чыгат экен. Себеби бул биздин сүннөт боюнча тарбияда. Сүннөт боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адамга кол көтөргөнү же катуу көңүлүн ортканы барбы? Жок да. Ошол нерсени дагы биз мына мусулмандар карашыбыз керек. Биз эне дагы мусулман катары, ата дагы мусулман катары. Кайсы мусулман бирөөгө колу же тили менен азар жеткире турган болсо, ал чыныгы мусулман болбой калат дейт. Эми чырактай бизди карап турган балдарыбыздын көңүлүн ортканыбыз, боло берет деп сүйлөп койгонубуз, же ал сүйүнүп энтигип бизге гүл алып келсе кагып силккенибиз, же аракет кылып полду шубап болсо да жууп койсо аны тоотпогонубуз, бул ар бир мамилебиз маанилүү. Ушул жерден же биз сонун адамды тарбиялай алат экенбиз, же болбосо акырын үйдө жаман адам калыптанып аткан болот. Бул эмнеден? Жанагы эле айткан тымызын, өзүнүн сезимин айта албаган балдар
көмүскөдө калып, ал ичинде ошол өчүшкөндүк, жек көрүү сезимин аябай кайнатып, ошол нерсе акыры бир жерден вулкан болуп чыгат да. Ошого ачык сүйлөшүү, диалог сүйлөшүү, ошого чоң адам, айрыкча ата энеси түшүнүп, баланын ички дүйнөсү эмне болуп атат, башка бирөөгө болгон жек көрүүсү кандай болуп атат. Ар бир адамда терс эмоция болот, ачуусу келет, каалагандай болбой калат. Ошол нерсени биз талдап балага жакшынакай ачыкка чыгарганга, эмоциясын чыгарганга, убагында баягы топтоп бир адамдан чыгаргандын ордуна аз-аздан ошол убагында чыгып бир адам түшүнө турган болсо, ал кийин адашып ушундай чоң жаман нерселерди кылганга барбайт эле. Бул чоң жаман нерселер акырындап кичинекей кадамдар менен барып акыры баягы пожар, өрт болгондон кийин элге таанылып атат да. Ага чейин эмне болду? Ага чейин кандай болду? Биз ушул жерде улуттук нартуулук, ар бир инсанды, ар бир баланы өзүнүн табиятын таап, анын кесибин тапканга өзгөчө шарт түзүп, аны карашыбыз керек. Бул багытта психологиялык билимдер бизге жардам берет. Ар бир ата эне азыр балдарын зордук зомбулуктан сакташ үчүн эң жакшы нерсе бул угуу, баланын жашоосун көзөмөлдөө, кайсы жерде эмне кылып жүрөт билүү жана ачык анын оюн айтканга шарт түзүү. Антпесек балабыз коркуп айта албай жүрсө, бирөө тийишкен болсо, апасын айтсам ушул туурабы же апам мени кайра урушабы деп отурса, анда болбой калат. Экинчи жагдай, баланы, кызды биз өзүн коргоого башка жат адамдын ага денесине тийиштик кылышы норма эмес экенин түшүнүшүбүз керек, түшүндүрүшүбүз керек. Бул багытта сен мисалы жат адам сага конфет, шоколад же бир нерсе берсе, ага ишенбе. Сөзсүз тааныш болуш керек, бир туугандар болуш керек же тууган уруктан, коло коңшудан көргөн адамдарга гана салам берип, башкасынын азгырыктарына жөндөн жөн бир нерсе бергенине кызыкпа. Жүр бул жака барып келели дегенге болбойт. Денесинен деле кайсы жерин кармаса болот, кандай жерин кармаганга болбой турганын биз интимдик гигиенаны түшүндүрүшүбүз керек. Энелер айрыкча ошол 4-5 жаштан баштап эле кыз балага, ал эмес эркек балага да зордук зомбулук болуп атат. Анан бул жерде дагы бир айта турган нерсе, биз экөөбүздө сыр болсун, кел мындай секрет ойнойбуз, муну апаңа дагы айтпагын, атаңа дагы айтпагын, биз экөөбүз деген нерсе бул өтө кооптуу нерсе. Балдарыбызга эч качан апасынан башка бирөө менен сыр катпаганга айтышыбыз керек. Айтканыбызда балдар макулданан, ооба тиги ушундай деди, бул андай деди деп айткандарын билип калабыз да. Эми баягы аныкталбаган, такталбаган статистика боюнча балалык кезде, алсыз кезде чоң адамдардан көп кыз балдар зордук зомбулук көрүп калат экен. Аны бизде баягы купуя сыр катары каралат, бирок ошо авамдын балдары келип тиишчү, тайкин балдары келип тийишчү, мен аны айтсам, жөн жүрчү, жөн ишти кыл, ошол чөптү барып баягы ташыгыла, талаага барып иштегиле, малды кайтарып келгиле деп койчу. Алар болсо тынымсыз мага ыдык көрсөтчү деген азыр деле чоң адамдар бар. Аны эч ким айтып чыга албагандыктан ичинде ошол жара болуп, аябай ыза болуп ыйлашат. Аны бир гана психологдор угуп тим бойдон калганыбыз болбойт да. Ошого ар бир бала таптаза ойдон, эч кимден андай ыдык көрбөй, андай ар намысына абийирине шек келтире турган мамилени көрбөстөн жакшынакай бой жетип, өзүн өзү коргоп калганга чейин ата энеси аны коргоп турушу керек болот. Рахмат. Аябай жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Азыр негизги өткөндө биз окуу борборубузда дагы бир 50 ата энени чакырганбыз дагы, ал жерде мындай суроо бердик да. Кимде телефон боюнча көйгөй жок баласында? Кол көтөрүңүздөр десек, эч ким кол көтөргөн жок, баарында көйгөй бар дейт. Анан эми айтыңыздарчы, кандай көйгөйүңүздөр бар негизи десек, экинчи маселе бул агрессия деди да. Балдарыбызда бар агрессия бар дейт. Сүйлөшө албай калдык балдарыбыз менен дегендер бар да. Анан кимде ушул агрессия жок десек, 50дөн бири да көтөргөн жок. Бүт баарында бар экен да көйгөй. Айтайын дегеним, жана тамыры да бул. Мен азыр корком да, мына телефонду ушунчалык балдарга берип коюп жатабыз. Сиз айткандай ар нерсени көрүп жатышат. Азыртан ушундай жанагындай көйгөйлөр чыгып атат. Эми бул балдар кандай болот келечекте деген да коркуу болот да. Ошол үчүн ушул телефонду жанагы
чектеш керек, караш керек, көзөмөлдөш керек дедиңиз. Эгер бала уже чоңоюп калган болсо, 10 жашка, 12 жашка, 15 жашка келип калды, алар менен ата эне буга чейин андай мамиле курбаган болсо, жакшы сүйлөшө албаса, эми ушул жакшы тарбиялап кетейин, эми бир өзгөртсөм болобу деген ата энелерге кандай кеңеш бере алат элеңиз? Ошо телефон менен кандай иштесек болот? Телефон маселеси биздин аң сезимибизди, жашообузду өзгөртүп берди. Түп тамырынан бери өзгөртүп берди. Жана тарбияда дагы бул өтө орду толгуз начар нерселерге азыр шарт түзүлүп атат. Эмнеге дегенде биз телевизор бар, бирок телефон жок, доордо чоңойдук. Адам баласынын кичинекей кезинен өсүп жетилүү мыйзам ченемдүүлүктөрү бар. Бала бул реалдуу жашоодо жетик инсан болуш үчүн кандайдыр бир стадия, этаптарды басып өтүшү керек. Ал үчүн биринчи мисалы 3 жашка чейин бала айлана чөйрөсүнүн бардык нерсеге бала таанып билүү үчүн барып кармап көрүп, ошонун канчалык таанып билсе, баланын мээси ушунчалык өсөт. Эми ошол убакта телефонду берип койду. Баланын мээси өспөй калып атат. Андан кийин 3 жаштан 7 жашка чейин баланын ичмердүүлүгү оюн, өзүн сынап көрүп, өзүн бардык жерде секирип, чуркап, сенсорикалык өнүгүү деп коет. Ошол учурда бала табигый түрдө өсүп өнүксө, сонун болот. Тили так чыгып, дене түзүлүшү дагы баары, дүйнөнү кабылдоо, адам катары өзүн калыптандыруу дагы табигый түрдө болсо жакшы. Ошондо дагы биз телефонду берип койдук, отургузуп койдук, чектелип атат. Эми элестетиңиз. Ушул 7 жаштан баштап 12 жашка чейин бала биринчи мектеп босогосуна барды. Анан мектепте сабак окуш керек, бирок сабак окуунун биринчи этабы эмне? Сабакты өздөштүрүүнүн биринчи этабы бул маалыматты кабыл алуу. Маалымат кабыл алыныш үчүн баланын көңүл бурулуш керек. Көңүл бурулушу телефондо болуп атса, чөнтөгүндө телефон болуп атса, досу телефонду көрсөтүп атса, ал бала сабакты башында эле мына босогодо деле аттабайт да. Аны көңүл ага бурулбагандан кийин, аны түшүнбөйт. Түшүнбөгөндөн кийин түшүнүксүз нерсе балага кызык эмес. Кызык эмес бала анан баа коюлат дегенде телефон сабактан дагы алагды кылып аткан. Анан тарбиянын талуу жери 12-13 жашка чейин берилет. 3 жаштан кийин кеч дегенибиз бар. 6 жашка чейин алтын тарбия берилет дегенибиз бар. Бала чоңойгон сайын кабыл алуусу азая берет. Канчалык кичине болсо ошончо тарбиянын баалуулугун берсе болот да. Эми 13, 14, 15 жашка келгенде кыйла калыптанып, баягы өзөк фундамент түптөлүп калган да. Бирок ошондой болсо дагы психокоррекция деп коет. Баланын өзгөрүшүнө шарт түзсөк болот, аны өзгөртүп алсак болот. Аны менен катуу иштешибиз керек. Эң акыркы шарт, эң акыркы бизге мүмкүнчүлүк. Анан 18, 19, 20 жашка болгондо бала чоң адамга айланып кетет. Бул эми элестетиңиз, бир дарак көчөт мезгилинен кыйшайып өсүп атса, аны жөлөп таяп түз кылып өстүрөбүз. Акыры ал чоңойгондо катып сөңгөгү түз дарак болот. Эми ошол кыйшайган бойдон эле дарак катып калса, биз аны өзгөртө алабызбы? Ошондой эле адам баласынын психологиясы, психологиялык өсүп жетилиши эң жакшы өсүп өнүккөн 20 жашка чейин. Кабылдоосу, анан кийин дагы 30 жашка чейин. 30 жаштан кийин анан адамдын кабыл алуусу башка бүт бул дүйнө боюнча түшүнүк алып, анын ой жүгүртүүсү бир аз токтолот деп айтат да. Эми өмүр бою үйрөнсө болот, бирок эң жакшы өздөштүргөн 20-30 жашка чейин. Эми ушул учурда телефондун табигый өнүүгө тийгизген таасири. Балдардын 3 жашына чейин телефон бергенге болбойт. Такыр болбойт. Ким баласына күйсө, эч кандай шылтоо жок. Мен тамак кылат элем, башка жок. Баланын эң жакшы баалуу жери бул мээси. Адамгерчилик, адамдык сапат, психикалык, жогорку психикалык функциялар бул баш мээде калыптанат. Баш мээни биз көрбөй атабыз да. Тулку бою өсүп атат, бала чоңоюп атат, жеп атат, бой өсүп атат, анан биз ойлойбуз бала чоңоюп өсүп жетилип атат. Анын ичиндеги мээси кандай болуп атат? Ушул нерсе баланын сенсордук көзү менен эмнени көрүп атат. Тарбия деле көздөн кирет, кулактан кирет, баягы келтек жесе терисинен билинип атат, даам бардык жактан балага тарбия агылып кирип атат. Ошону биз иргеп, ылгап, фильтрлеп беришибиз керек.
а телефондо эмне болуп атат, эмнелер гана жок ал жерде. Ошол нерсени бала ылгабай көрүп, көргөн нерсенин бала өзү мындай чыпкалап, бул туура эмес, мен аны көрбөшүм керек, а бул туура дей албайт да. Бала 12 жашка чейин өзүнүн ою, өзүнүн пикири, анализдик ой жүгүртүү пайда болбойт. А 7 жашка чейин балада логикалык ой жүгүртүү, эмне жакшы, эмне жаман деген түшүнүк жок. Аларда баш мээнин мээ бырыштарын нейрондук өнүгүүсү күчтүү болот. Бул ошол майда моторика колдун учунда, тамандын астында бала канчалык сенсорикалык жактан өнүгүүсү жакшы жетилсе, баланын мээ бырыштары жакшы иштейт. Ошого 5 жашка чейин балага телефонду бербей, табигый түрдө ойнотуп, чуркатып, секиртип, шведтик дуал деп коебуз. Ошол баланы сенсорикалык интеграцияга түрткөн оюндарды, максаттуу оюндарды ата-эне атайын окуп чыгып азыр үйрөтпөсө болбой калды. Чоң адамды деле телефон азгырып кетип атат. Себеби адамдын көңүл буруусун 4 секундадан алып коюп атат да. Биз деле 2 саат отурганыбызды билбей калабыз. А бала өзүн өзү контролдой албайт. Саморегуляция, самоконтроль деген балада акырындап калыптанат. Бул 13-14 жашка чейин туура тарбияланып, моралдык эрежелер, анын диний мисалы принциптер баары сиңгенден кийин анан бала жок, мен карабашым керек, мен окушум керек, бул уятты көрбөшүм керек, мисалы исламда аны көргөн болбойт дейт деген анын аң сезиминде түшүнүктөр ата-энеси тарабынан кирилген болушу керек да. Бирок биз көбүнчө айтабыз, мен балам телефонго кирип кетти, эч койбойт атат, эч ошондон арыла албайт атат деп биз балага төңкөп коебуз. Бала аны арыла албайт. Ал андай кудуретке ээ эмес. Ал чоң элек, ал чоң адамдар телефонго берилип кетип атат го. Ошондуктан биз баланын жоопкерчилигин өзүбүз алдыкпы, телефонго да жоопкерчиликти алышыбыз керек. Демек 3 жашка чейин балага такыр телефон бербесе, ошончо мыкты мээси өсүп жетилет. Эгер андай эмес болсо, азыр бүткүл дүйнөлүк саламат сактоодо цифровое слабоумие дейт, цифровой аутизм деген диагноз коюлуп атат. Ал деген сөз, бала өнүкпөй эле телефонду көрүп отуруп, аркага кетип, мээси деградация болуп, кадимки ой жүгүртүү, кабыл алуу, түшүнүк, элестетүү булар калыптанбай калып атат. Балдарга дени сак эле сопсо баланы биз майып кылып атабыз да. 5, 6, 7 жашка чейин жаныңызда отуруп, эми телефон деген бул бир укмуш нерсе экен деп калбаш үчүн тааныштык иретинде 5 минутта берсеңиз болот. Мына жаныңызда отурсун, үнүн чыгарып кой, эмнени көрүп атканын, ал жерде түстөрдү, англис тилин же Куран жаттоо, ким каалаганын жакшы өңүттө болсо көрсүн. Дароо эле алар баягы коркунучтуу эмелерге кирип кетишет, азгырыктарга кирип кетет. Же бирөө айтат, карасам балам жөн эле порнону көрүп атыптыр дейт. Ал билбейт ал эмне экенин. Ошого чоң адам ылгап беришибиз керек. Анан болду, 5 минут бердиби? Эми биз аны бербей койсок эмне болот? Мен такыр балама бербейм, ал да болбойбу дегендер бар да. Чында бербей койсо баягы катылган запретный плод сылат болуп калат да. Өтө эле бир телефон деген бир укмуш сымал көрүнүп калат. А бул телефон ушундай мен көрдүм, апам телефонун көрөм, ооба деп бала өзүнүн ишенимдүү башка достору менен алака кылганга. Анан 7 жаштан баштап бул 10, 12, 9 жаштан өткөндө балада лидерлик сапат ойгонуп баштайт. Ошого чейин дагы 5-10 мүнөт, жарым саатка чейин берсеңиз болот. Дагы эле сиздин көз алдыңызда үнүн чыгарып коюп, телефондо сонун баланы өнүктүрө турган оюндар бар экен, мен ошону коюп берип койдум. Развивающий мультиктер бар экен. Жок. Баланы мынол реалдуу, табигый өнүгүүдөн өтөр нерсе жок. Биз убагында свет өчүп калат эле биздин муунда. Телевизор да жок, телевизор болсо дагы 15 мүнөт рабаят болчу. Аны да үлгүрсөң үлгүрдүң, болбосом жок. Анан зеригип эшикке чыгып, анан бир досубуз менен тил табышып деп ойноп, бир курчак жасап, анан элестетип, баягы дүмбүлдүн чачынын сонун жасап, ушинтип биз изденгенбиз. Бала зеригиши керек. Азыркы учурда өтө кооптуу нерсе, бала тынымсыз эле бир нерсе менен алек болушу керек, бош калбай эле сабырсыздыкка үйрөнүп атат. Реалдуу жашоодо андай эмес. Кийин алар бир жерде иштеше албай калат. Себеби дароо жыйынтык болуш керек, дароо бир нерсе болуш керек. Андай болбойт. Жашоодо эмгек кылышы керек, тер төгүш керек, бир аз күтүп отуруш керек, сабыр кылыш. Ошого чоң адамдарда да сабыр кетип атат.
бир иштин аягына чыгыш үчүн тер төгүү деген аябай кыйынчылыкка келип атат да. Ал нерсе балалык курактан калыптанат. Биз калыптандырабыз, үйрөтөбүз. Телефондо колу менен эле көп эрдиктерди жаратып чемпион болуп кетип атышпайбы? Анан эле интернет бүтсө, заряд өтсө, телефонду ыргытып чалкасынан кетип атат. Баланын мээси ошого үйрөнүп калат. Информация потогуна үйрөнүп калат. Агым ушунчалык көп келгендиктен бул реалдуу жашоо кызыксыз да. Жөн жакшынакай биз көргөн мультиктер мааниси менен болгон. Ал маанилүүлүк, тереңдүүлүк, ошого болгон сабыр деген тарбияланбай калып атат. Демек баланын гаджетке болгон көз карандуулугуна ата-эне жоопкер. Бала өзү койбой кылбай атат эмес. Биз аны тартипке салышыбыз керек. Мындан дагы тереңи бул баланын реалдуу жашоосунда кызыкчылык жок. Ар бир бала 5-6 жашка чейин телефонду коюп кел экөөбүз ойнойбуз десе, бардык бала телефонду ыргытып ата эмес менен ойнойт. Кайсы ата эне ойноп атат? Бала менен балача ойнош керек. Баланын оюн угуп, анын кызыкчылыгын эске алып, анын сүйүнүчү, күйүнүчүн сиз кабыл алып атасызбы? Макул деп эле көзүбүз WhatsApp'та, кулагыбыз укпай эле анан бала дагы кетет. Анан экинчи тараптан зеркальный нейроны дейт. Бала эмнени ата энесинен көрүп атса, ошондой болгусу келет. Ар бир балада тууроо сезими күчтүү. Ата энеси телефондо, кечки телефондо, атасы деле телефон көрүп диванда жатат, апасы болсо WhatsApp'та керели кечки бирөө менен сүйлөшүп атат. Билебиз го, 2-3 жаштагы бала бир тактайды алып эле алло деп ушун. Эмнеден улам? Үлгү, ата эне үлгү болгонунан. Биз ошону көрсөтүп берип атабыз. Мисалы мен дагы керели кечке телефондо иштеймин, себеби меники онлайн жумуш. Бирок балама айтам, балдарым келип текшерип турат. Апа, сиз телефондо эмне көрүп атасыз? Келсе же мен сабагымды окуп аткан болом. Текст окуп аткан болсом, апам баягы эле китебин окуп атат экен деп. Ошентип биз балага өзүбүз көрсөтүп беришибиз керек. Биз ошону эмне кылып атканыбызды ал 80% информацияны алды. Ушундай кылган туура экен, мен кийин атамдай болом, апамдай болом деп атат. Анан биз өзүбүз кечке телефондо отурсак, телефон караба дегенибиз жугумсуз болуп калат. Туура айттыңыз. Буга чейин дагы биз бир чогулуш өткөрүп, ошол жерде дагы сураганыбызда бир ата эне айтты да, менде телефон боюнча көйгөй жок, менде кайра кызым көп китеп окуйт, анан кой окуба деп биз кайра ошондон тыйып эме кылабыз дейт. Анан кантип буга жетиштиңиздер, эмне себеп десек, биз өзү негизи атасы экөөбүз үйдө китеп окуйбуз дейт. Келгенде эле өзүбүз китеп кармайбыз, китеп окуйбуз, кичинекейинен ошого үйрөнгөн. Азыр телефон берсең, телефонуга кызыксыз эмес, китепке чуркайт дейт да. Демек ата эненин өзүндө көп маселе бар, ата эненин өзүндө негизги маселе. Көчөттүн тамыры ата эне. Тамыр канча бекем болсо, канча күчтүү болсо, андан көчөт бактап, шактап, гүлдөп мөмөлөйт. Тамырда алсыз болуп, өзү кургап, же жарымы оорулуу болуп, жараксыз болуп чирип бараткан болсо, көчөткө биз эч кандай азык бере албайбыз да. Ошондой эле эми бул телефонду анда такыр алып салбайбызбы деген дагы бар. Биз телефон такыр бербейбиз, биздин балдар атта калбайбы дегенде. Ооба, бул жерде биз телефонду мындай бычак сымал элестетиңиздер. Бычакты кайсы жашта беребиз? 5-6 жашка чейин бербейбиз. 5-6 жашта эле карап, кестиңби, бол дейм, бер деп биз алып өйдөгө алып коебуз. Ушундай мамиле болуш керек. Бирок 14-15 жашка жеткенде бычак менен аң сезимдүү чоң адам катары балаңыз, кызыңыз тамак кылышы керек да, кыла алышы керек, аны өзүн башкара алышы керек. Ошого өспүрүм куракта балага телефон алып берүүбүз абзел болуп калат. Себеби өспүрүм куракта бала мен киммин? Мен дагы башкалар менен тең ата мамиле кыла аламбы дегенде алардын өзүнө болгон сыны күчөйт. Мисалы анын телефону жок болсо, телефондун ичинде функциялары жок болсо, анын ичиндеги азыр мем деп коет, смайликтерди, азыр мындай смайлик чыгыптыр десе, ал ошол темага түшүнбөй турса, сенин телефонуң жок, түшүнбөйсүң дейт десе, анын өздүк баасы, самооценкасы куралып аткан болот да. Ошол учурда минус болуп калат. Телефон бул телефон, мына ичиндегиси бар, көрдүң, бар деген болсо, бала өзүнө ишеничтүү болот. Анан башка адамдардан өзүн кем санабаш үчүн телефонду алып беребиз, бирок телефонду алып бергенден кийин жоопкерчилик кайра эле бизде, ата энеде. Мисалы мен өзүмдө деле өзүмө жооп бере алам да. 5 балам бар, 5 баламдын
чоң кызым 16 жаштагы телефону бар, 13 жаштагы баламдын телефону бар. Анан 10 жашка чыкканда мен 5-класста телефон алып берем дейбиз да, жакшы окусаң. Анан 10 жаштагы балама телефон алып бердик быйыл. 3-класстагы баламда телефон жок, 5 жаштагы кызымда телефон жок. Бирок 10 жаштагы балама телефон алып берсем, ал колуна албай койду. Мен сөзүмдө турдум, алып бердим. Сабакта окусаң, мугалимдерден доо түшпөсө, мектепке алып барбасаң, же мектепке алып барсаң да барып мектепке тапшырып кечки 5-те алат да, колдонууну туура пайдалансаң, макул деп алып берсек, ал колдоно албады. Мектептен 3 жолу эскертүү келди, акыр мектеп алып койду. Жакшы кылдыңыздар мына десем, ал өзү деле айтты: апа, мен азгырылып кеттим, телефонду алып эле койду окшойсуз депчи. Бала өзүн өзү контролдоп да үйрөнөт. Демек быйыл жашыраак. Ал эрежелерди аткара албайбы, туура пайдалана албайбы? Жок, ал алынып коюлат. Бирок телефонду мен бергенимде 5 жаштагы кызым, 8 жаштагы балам, ошо 10 жаштагы балам ичинде Duolingo деген англис тилин үйрөнгөн приложениени ойнойт. Поле чудес бар, кто хочет стать миллионером, же болбосо сөздөрдү, мен балдарым орус тилдүү мектепте окуп калды. Ошого сөздөрдү таба турган, жанагындай 4 эле тамгадан канча сөз чыгарса болот, 5 тамгадан, ошолорду ойнойт. Мен ошону карап турамын. Анан эле карасаң, ар жакка кирип бир алгысып калсаң, башка жака өтүп кеткен болот. Ар бир бала азгырылат. Менин балдарым деле азгырылат. Анан болду. 5 мүнөткө таймер кой. 5 мүнөттө алып кел. Же жарым саатка таймер кой. Сөзсүз аларга беремин, бербей койбоймун, бирок чегин дагы коёмун. 12-13 жаштагы баламдын мектебин президенттик лицейде алар телефонду алып коет, тапшырып коюшат. Бир аптада бир жолу алып эле биз менен сүйлөшөт. Ага эч кандай таасири жок. 16 жаштагы кызым көп телефондук оюндарга азгырылып жүрдү, кирип көрдү. Мен ал менен дайыма сүйлөшчүмүн. Ал айтчу: Minecraft, Roblox азыркы учурда ушундай оюндардын тармагында өтө чоң балдарга кибербуллинг болот. Кибербуллингди биз элестете албайбыз, себеби биздин жашообузда андай болгон эмес. 3-кратный, 10-кратный маттар менен сөгүшөт экен. Аны биз көрсөң, ушул жаш баланын айтып аткан сөзүбү дейсиң, бири-бирине коркутуп аткан, үркүтүп аткан, бири-бирин ушунчалык катуу мазактап аткан сөздөр. Ошол группаларда жүрүп, балдар өзүнчө эле мандыраж болуп калышат. Биздеги ата-энелер ошол менен кабыл атат. Эмнеге антип атасың? Мен сага айтып атам. Түшүнүп атасың, анын ою так эле башкача. Баягы бала кодулап аткан, антип аткан, анан кирсе эле группада ушунча сөгүшүү кетти. Ал бала ошо менен алек. Ата-энесине айтса түшүнбөйт. Мен айтабыз, анда алып кой дейт. Алып койгон менен бир аптада берсе толуп кеткен болот дагычы. Ошого балдарыбыз менен ачык, реалдуу жашоодо анын кызыкчылыгын ишке ашырууга иштешибиз керек болуп калды. Ошол кызым менен мен көп иштештим. Анан мага маалымат керек да. Анда эмне кызык бар? Эмнеге ойнойсуң? Эми аны сындоо же иликтөө же баягындай тергөө эмес. Көрсөтчү ошол эмне өзү десең, алар достор ойногон үчүн ойнойт көбүнчө. Мен муну жасадым, мындай кылдым, мына баягы этаптар бар, ошондон өттүм деп. Ошого бул жерде чөйрө дагы маанилүү. Анан баланын ичиндеги кызыкчылыктар, ата-энеси менен болгон мамиле, ата-энеси баласын чында уккан бала андай канча барбайт. Себеби баланын ичиндеги психологиялык муктаждыктар бар. Булар ата-энесине баалуу болушу, ата-энесине сүйүктүү болушу, ата-энесине маанилүү болушу, ата-энесине керектүү болушу, ата-энесинин сыймыгы болушу. Ушул 5-6 психологиялык муктаждыкты биз билип, ушуга көңүл буруп, аны канааттандырышыбыз керек. Андай болбосо бала ушул убакта привязанность деген бар да, ата-энеге ушунчалык жакындык, байлануучулук бар. Ал табигый. Биз аны эсепке албай, тамак аш жеп атасың, мына кийим, мына телефон, мына оюнчукка эч бир алып бербеген оюнчугум жок деп коебуз. Бирок аны максаттуу түрдө ойноо жана адам баласы сезимдик байланыш, аң сезимдик байланышты ата-энесинен көрөт. Үйдө баалуулуктар, сонун ата-энесинин алдында эркелеп жатканы, ата-энеси ага көңүл бурганы ушунчалык маанилүү. Бул руханий жан дүйнө азыгы. Биз бир материалдык жакты элестетип коебуз да. Бизге көбүнчө Америкадан консультация алгандар кайрылат. Эми Америкада жашоо сонун, барып балдарын сонун шартты түзгөн, бир да минуту жөн калган эмес, балетке, фортепиано баарына катыштырат. Бирок бала өзүн жакшы алып жүрбөйт, жүрүм туруму начар.
апасына баш бербейт. Буга эмне жетпей атат дейт. Эже буга эмне жетпей атат айтыңызчы. Ал эмес балдарда да кездешет, детский анонизм деп коет, детская мастурбацияга барган учур. Бул эмне жетишпей атат. Буга ата-энесинин ата-энелик жылуулук мамилеси жетпейт. 1 саат балетте, 1 саат пианинодан, ана хореографияда аяк бияк келдиңби, кел жат, эртеси күнү саар турасың, ошо робот сымал. А балага ата-энесинин жумшак, жыттуу, ысык кучагы керек, эркелеткени керек. Адамдык бул керектөө, муктаждык бул. Жакшы көрүшү, адам катары аны таанышы, анын кайгысына, күйүнүчүнө, сүйүнүчүнө шерик болуп, ал менен баарлашуусу. 5 мүнөт болсо дагы, 10 мүнөт болсо. Руханий байланыш жок мындай айтат. Руханий, эмоционалдык байланыш. Эмоция дегенде биз мээримди эмоция аркылуу беребиз да. Ушул байланыш чоң адамдарда үзүлүп атат. Эмне үчүн азыр технология аябай өнүгүп атат, жашоо аябай жакшы болуп кетип атат, иш кылбай эле калдык, бирок адамдарда бактысыздык көбөйүп атат. Себеби адамдын адамга болгон муктаждыгы бар да. Бири-бири менен баарлашуу. Эки адам отурат, экөө тең телефон карап отурат, ортодо жарака бар. Сонун маектешкен адам жок, баарлашкан адам жок. Ушул нерсе эми чоң адамдар өзүн башкарышы мүмкүн, жөндөп кетиши мүмкүн, бирок жаш бала чоң адам болуп калыптанганга чейин, жетик инсан болуп өсүп жетилгенге чейин бир чоң адамдын көзөмөлүнө муктаж, жетектөөсүнө муктаж, тарбиялоосуна муктаж болот. Ошондо телефон багытында дагы ата-эне бычак сымал балага үйрөтүшүп, кантип мамиле кылышты, кантип андан пайда табышты, кантип колдонушту үйрөтсө эң сонун болот. Телефондун баары эле жаман эмес. Мисалы телефондон бутуң жетпеген жерден билим алсаң болот. Колуң жетпеген жерден диплом алсаң болот. Аракет эле кылып, ниетти буруп, туура жагына пайдалансак, азыркы замандын мүмкүнчүлүгү кеңири. Мисалы бизде бала тарбиялоо, ушу баланы кантип түшүнсөк болот, баланы кантип мыкты тарбияласак болот, адептүү кылсак болот деп ата-энелер көп кайрылат. Азыр мына телефондо онлайн сабактарыбыз бар. Атайын бала тарбиялоо боюнча көйгөйүн чече турган, ишенимдүү түрдө баласына, кызына кантип мамиле кылыш керек, ушулар боюнча онлайн курстарыбыз бар. Ошолорду өздөрүнө көчүрүп алышып, же наушник кылып кулагына салып, же телефондо эле биздин өткөн сабактарды коюп, уборкасын кыла берет, баласын карай берет, идишин жууа берет. Бул сонун эмеспи? Биз кайсы жакка колдонуп атабыз? Эми баласын көтөрүп алып, бала тарбиясын каяктан окумак? Мурунку энелерде эле кайсы эшикти түртмөк да. Азыр телефондо туура жакка колдонсок, профессор, академик болуп кетсең деле болот. Динди деле түнү күнү таппаган маалымат жок. Ошого адамдын ниети, ошого адайын киришкенибиз жана балага дагы ушундай жагын үйрөткөнүбүз зарыл болот. Бала көп нерсени билбей, тажрыйбасыз болуп, балалык кемчиликке, балалык кыялдарга берилип кетиши мүмкүн. Ошого чоң адам аң сезими менен баланын, өзүнүн баласынын мындай көзөмөлүн колго алышы керек. Рахмат. Сонун нерселерди айтып бердиңиз. Жанагы эме боюнча бир канча баладан угуп калдым мен дагы. Айтып жатат да, бир бала айтып жатат. Мага моундай кымбат кийим, моундай кымбат телефон, же моундай нерселер кызыксыз эмес. Мага ушул ата-энем көңүл буруп койсо, ата-энем менен сүйлөшсөм, ата-энем менен баарлашсам, ушул нерсе кызык деген балдарды уктук да. Аябай туура айттыңыз. Анан мен кичине деталдуураак кирип, жанагы ата-энелердин берген суроолору бар да бизге. Балдары чоңоюп калды. Мурда телефондон чектешкен эмес. Анан алып коеюн десе, балада агрессия бар. Анан ушинтип ата-эне менен баланын ортосунда мамиле начарлап жатыптыр да. Эми ушул ата-энелер кандай кылсын, эмне кылса болот, кантип баласы менен мындай мамиле куруп, телефондон кичине алыстатса болот? Эми булар өспүрүм курак тууралуу болуп калат. Өспүрүм куракта чынында 12-13 жашка чейин баланын өзөгү куралып калып атат да. Анан өспүрүм куракта 3-4 тараптан өсүп жетилүү, бойго жетилүү болот. Биринчиден личносттук жактан. Ал чоң адам катары мурда ата-энесин айткан хоп деп эле эч бир анализ деп эле аткара турган болсо, азыр өз алдынча анализ кылып, салыштырып, индукция, дедукция деп ой жүгүртүүнүн өзүнүн түрлөрү бар. Ушулар иштей баштайт. Өз алдынча ой жүгүртө баштайт. Андай эмес, мындай кылсам деле болот экен го деген чоң адам жетилип баштады. Экинчи жактан жынстык бездер ойгонуп, жынстык жактан жетилүү болуп атат. Бул гормоналдык жактан баланын ден соолугунда, нерв системасына таасир этет.
ошондо бала сөз көтөрө албай, ошондой агрессия күчөп, атасы апасы менен тартышып, анан кыздар балдарга кызыгып, балдар кыздарга кызыгып калышы бул табигый абал. Ушул учурда балага кылдат мамиле керек. Үчүнчүдөн баланын чөйрөсү. Балага ата энеси эми авторитет эмес, коом, достору, башка жат бирөө таасирдүүрөөк болот. Ушул нерселерден улам биз кандай ата энеге багыт бере алабыз. Биринчиден бала, кыз бала жана эркек бала ар кандай куракта жетилет. Кыз бала 2-3 жаш алдын жүрөт. Кыз балдар азыр 9 жаштан баштап бойго жетип баштады. Эркек бала 12 жаштан. Бала тез бою өсүп, бетине безеткелер чыга баштайт, мүнөзү өзгөрө баштайт. Кыз балдардын өзүнө жараша гигиеналык өзгөрүүлөрү болот. Эркек баланын дагы ошол учурда баланын ата эне менен болгон мамилеси өзгөрөт. Бул табигый абал. Биз күткөн балам сонун инсан болуп чыкса экен деген балагатка жетүү башталды. Бирок ал 18ге чыкканда эле эртеси күнү чоң адам болуп калбайт. Бул өспүрүм куракта, өткөөл куракта басып өтүлөт. Балага ата эне кандай мамиле кылат, ошого жараша. Эми телефонго келгенде, телефон балага канчалык таасир этти? Себеби телефонго көз карандылык 3 белгеми, 3 этапта болот дейбиз. Биринчиси аз гана көз каранды болсо көрүп коет, кээде кызыгып кетет, кээде жок. Экинчи орточо көз карандылык бул көбүрөөк телефонго көз арттырып, ошол менен алек болуп калганы. Бирок баланы дагы эле бир ишке жумшасаң, телефонду кое алат да, бирок кайра эле ошо телефон көргүсү келгени байкалып турат. Үчүнчү өтө көп көз каранды болуп калганы бул телефондон арылбайт. Телефон карап тамак жейт, андан башка ою жок, башка эч нерсеси жок, кызыкчылык жок, ата энесин дагы менсинбей, ата эне дагы көзгө көрүнбөй калган. Ушул 3 этапта 3 бөлөк мамиле кылышыбыз керек. Биринчи этап албетте оңой. Биринчи этапта ага аябай мындай кызыктуу, баланын ичинен жандырган, ага от жактырган нерсе бул кайра эле Аллах Тааланын ар бир баланын потенциалына жараша болот. Ар бир баланын потенциалы бул ата эне байкай турган, кийин ага ырыскы бере турган, кийин нанын таба ала турган жагы. Ар бир бала таланттуу, ар бир баланын өзгөчөлүгү бар. Ошол өзгөчөлүктү кайсы ата эне таап, өнүктүрүп, ал боюнча билим берип, ошого баланы багыттаса, ал бала гүлдөп өсүп өнүгүп кетет. Ушул эле жерде ата эненин мааниси күчтүү болуп атат да. Анан өспүрүм кезде балдар мен киммин, кийин кандай кесипти аркалаймын, мени адамдар кандай кабыл алат, кантип мен өзүмдү чоң киши катары көрөмүн деген этапка келип калган. Анан бир жагы ата энесине баш ийгиси келбей, мен эми кичине эмесмин, мен чоңмун, мен деле билемин деген абал дагы бар да. Ошол учурда балага мындай катуу приказ, команда бергендин ордуна бала менен анын ички потенциалын табууга жол табышыбыз керек. Бул жерде эми ата эне өзү таба албашы мүмкүн. Ошого сөзсүз өспүрүм куракта психолог менен ал тесттерди жүргүзүп, эмнеге жөндөмдүүлүгү бар, агрессиясынын өлчөмү эмнеден, баланын табиятынын өсүп жетилүүсүнүн нормалары бар. Ошолорду текшертиш керек. Ошондо оңой болот. Эми баягы чымчыкты сойсо дагы, бөдөнү сойсо дагы касапчы сойсун дейт го. Ошондо баланын кайсы жагынан иштеш керек, оңоюраак ошол ситуациядан чыгып кеткенге шарт түзүлөт. Анан биринчи эле өзөк бул ата эне бала үчүн ишенимдүү адам болуш керек. Ишенимдүү адам дегенде тилекке каршы ушул ата энелер баласынын ишеничинен калып калат да. Эмне үчүн бала айтканын кылбайт, эмне үчүн телефонун кой балам десе урматтабайт, буга ата эненин өзү күнөөлүү болот. Ал баласынын алдында кадыр барктан түшүп калган болот. Качан эле аны урматтабай койгон болот. Ошого биринчи кадам ата энесинин адилетсиз мамиле кылгандары. Баланы адилетсиз урушканы, баланын ички сезимине, туюмдарына маани бербегени, баланын каалоосуна, кызыкчылыгына көңүл бурбаганы, ага такыр убакыт бөлбөгөнү. Бизге айтышат, баласы үйүнөн качып кеткендер бар, келбейм дегендер бар. Эмне болду десе, эч нерсе болбой эле, ушу бир жакшынакай ушу балам деп эле биз тиричилик кылып жүрөбүз, анан балам үйдөн качып кетти. Баласын чакырсаң, апам мени жакшы көрбөйт, мени укпайт, такыр убактысы жок, бир нерсе десең урушуп берет,
сиз айткандай эле мага көңүл бурбайт дегендер да. Анан качан сага көңүл бурбадым, эмне дедиң деп анан экөө дагы урушуп кетет. Бул жерде балага чынында жетишерлик көңүл бурбай атканыбыздын далили болуп атат. Сага эмне керек эле өзү десем, мен бизнес ачайын дедим эле, мен ушул айтиге барайын дедим эле, мен ушундай кылайын дедим эле. Анан апам качандан бери эртең эмки жылы ана каникулда эч мага кызыкпайт, мен адам катары көрбөйт деп капачылык, таарыныч. Анан бала бир азгырыкка берилип кетет. Андан кийин телефонго өтө көп берилгенде бул реалдуу жашоодон чыгып кетип атат. Бул реалдуу жашоо азыр кайсы убакыт эмне болуп атат деген реалдуулуктан чыгып кетүү өтө көп иштөөнү талап кылып калат. Ошол жанагы телефондун астында же компьютердин астында тамак жеп, тамак кайра сүрүп коюп, тамак деле жебей коюп түнү күнү атышып отурган балдар адамдык сапаттан да чыгып кетет да. Ошого ата эне анын жоопкерчилигин алып, ал менен иштеш керек. Эми бул жерде бизде бир кейс бар. Бир эненин айтканы мага аябай жакшы таасир этти. Бул деген ошол Россияда бала, бир баласы үчүн эмгектенип жүрүп, баласы бирок бир кечке компьютер ойнойт. Эч чыкпай койду дейт. Тамакты алып келип бериң дейт. Мектептен да шашып келет, ыргытат, компьютер ойнойт. Достору менен сөгүнүп салып компьютер. Ушуну кантип арылтам дейди. Анан бизде психоанализ дегенде биз анализ аркылуу гана бир кеңеш бере алабыз да. Баягы экстрасенс болуп же бакшы болуп же жөн эле асмандан алып сүйлөй албайбыз. Анан талдап көрсөк, бала эмнеге кызыгат, кызыгуудан кармашыбыз керек десем, билбейм, балам бир нерсеге бир толком кызыкканын билбеймин дейт. Бирок жана айылга барсак эле тайнесинин жылкылары бар, ошол жылкыны кармап эле ошону сылап жууп тарап эле ашында унутуп калат. Ошол эле бар, эми ал кызыгышка кирбейт да дейт. Жок, ошол жерде балдар көбүнчө чынында эле табият таза болот. Жаныбарларга кызыккан балдар бар, жылкыга кызыккан, күчүк мышыкка кызыккан, ага камкор койлорду баккандар бар, өзүнчө эле бир чарбакерлер бар. Жана бизнес уюштуруп, бирөөдөн карыз алып дарбыз саткандар бар. Ал эмес, сен окумдай жакшынакай кызыкчылыкты ачсаң дешет да ата энечи. Баладан эмне чыгып атат, ошого кызыгып атабы, демек ошондо бир нерсе бар. Анан ошол эжени жакшы экен, баягы көктөн издеген жерден табылды да. Анда кантип балам оңолтом десеңиз, анда тайнесине жөнөтөмү дейт. Ой, тайнесине жөнөтүңүз. Анда малчы болуп кетет да. Мен Россияга өнүктүргөн алып келдим. Өнүк атабы? Жок. Анда адам баласы табиятка жакын, жаныбарларга жакын болсо, кайра адамгерчиликтүүрөөк болот. Алар табигый сезимдер сакталат. Анан ошол жерге барып, аттарды, жылкыларды карап атып, телефондон алыстайт. Анан кайра реалдуу жашоого өтөт. Анан алардан асыл тукум жылкыларды багып өстүрсө эмнеге болбосун? Туурабы? Ошондо жашоосунун жолун тапкан болот. Дагы бир ушуга окшош эле кейс, балам сабак окубайт, жылкы жиндиси дейт. Баякындай скачке, эмелерге, ат жабыштарга ошонун артынан жүрүп эле, анан аныңы кой, сен сабагыңды оку десем, же сабак окубайт дейт. Анын орто ошол жакта. Ошо жылкылар боюнча окутсун, асыл тукум жылкылар кантип селекция, ушуларды окусун, андан укмуш селекционер чыгат. Ушул жактарды биз мындай, баланын кызыкчылыгы бизге несерьезно, анча эле бир эле биполекеттерди айта берет, кум таштардан эле бир нерселерди жасай берет дегендер болуп калат да. Ушул жерде балада кандай гана кызыкчылык болбосун, ал маанисиз деп айта албайбыз. Телефондон арылтуунун эң жакшы жолу ата эне киришип, баланын ичиндеги табигый кызыкчылыгын таап чыгып, ойготуп, ошол жакка багыттоо жана заманга жараша анын кызыкчылыктарын табуу. Мисалы, кой, сен почтальон эле болгун. Почта менен десек болобу? Азыр эч ким почта менен кат жөнөтпөй калган да. Ушуга заманга жараша дагы эмнеси болсо дагы заман талабында ата эне бала тарбиялоодогу педагогикалык, психологиялык билимдерди алса, бул өтө чоң окуу. Аны билсе гана анан бир жаңсыл иш кыла алат деп айтабыз. Анан жакшы өзү ишенген тажрыйбалуу психологдорго кайрылса, өтө баягы көйгөйү терең болсо, болбосо баланы сөзсүз бир нерсе менен алек кылышыбыз керек. Бала бекерчилик жана жаштык бул бузуклук алып келет. Ошого бала өзү чоңой берет, өзү чоңоюш керек, өзү жетилиш керек, өзү кызыгыш керек эмес. Ата эне ошого багыттоочу адам катары өтө мааниси чоң.
Рахмат, өтө жакшы сонун кеңештерди бердиңиз. Эми ушул аягында сизге ошол эркин микрофон. Кандай элибизге кайрылып, жалпы ушул жанагы зордук зомбулукка кабылган балдарды көргөндө кандай мамиле кылышыбыз керек, кандай биринчи жардамдарды көрүшүбүз керек, анан тарбияга кандай маани беришибиз керек, ушул боюнча кыскача. Зордук зомбулук бул биз туура эмес иш кылгандардын эле кесепети. Жанагы өрт чыкты. Өрттөн кийин анан кийин дүрбөлөңгө түшкөнүбүздүн пайдасы жок. Болор иш болду, боюга кандай. Андан көрө биз алдын алуу иштерин, профилактикалык ишке. Ар бир эле баланын ата энеси бар да, бала кайдан жаралат? Ата энеден. Ошол ата эне баласын көзөмөлсүз калтырбай, каякта жүрөт, эмне кылып атат, анын жан дүйнөсү кандай чоңоюп атат, тарбиялык мааниге ала турган сөзсүз маселелерди чечиши керек болот. Ошого биз ар бир ата энеге балабыздын мыкты болуп чоңоюшу, балабыздын адептүү болуп, жакшы инсан болуп чоңоюшуна керектүү чараларды, керектүү билимдерди беришибиз керек болот. Ошондо баланын сактыкка кордук жок дейт. Ар бир баланын күнүмдүк эле турмушунда кандай өзүн алып жүрөт, анын сезимдери кандай болуп атат, бүгүнкү күнүң кандай өттү, ушул менен алек болуп, анан биринчи баягы балдардагы коркуулар болсо, же тийишкен ага бир башка бирөөнүн жаман мамилеси болсо, мага коркпой эле айт деген ишенимдүү мамилеси көптөгөн жаман кесепеттерден сактайт. Бизден бир гана нерсе талап кылынат: табигый ата эне болуу. Табигый ата эне бул мээримдүү ата эне. Ата энеси ишене алган, апам мени түшүнөт, мен апама бардыгын айтсам, ал мага жардам берет деген баланын сезими болуш керек. Ошондой ачык маанайда. Бул жерде биз балабыздын таптаза бойдон өсүп жетилишине, чоң инсан болуп чоңоюшуна сонун шарттарды түзүүгө атайын убакыт бөлүшүбүз керек, көңүл да бурушубуз керек. Мындай мээнет кылбасак, эмгек кылбасак түшүмдү күтө албайбыз. Биз балабыз жакшы болсун десек, ал үчүн иштешибиз керек болуп калат. Иштей турган болсок, бизге педагогдор, мугалимдер жана психологдор жардамга келет. Ошол кесиптин ээлерин дагы өзүбүзгө жардамга чакырып, ар бир ата эне иштесе, буйруса алдын алса болот. Рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп, ушундай кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Балдарыңыздын жакшылыктарын көрүңүз. Сизди уккан, бизди уккан ушул ата энелер дагы ушул берген кеңештериңизди жакшы пайдаланып кеткенди Кудайым насип кылсын. Рахмат. Элге пайдасы тийсе эле, көп жаман нерседин алдын алса эле, ошол биз үчүн чоң кубаныч. Рахмат, Аллах ыраазы болсун.